Бирок экөөңүздөр тең ойлоп атканда 2 метр ак кепиңге оролуп кетесиздер. Аны дамбал кийип эле деп бир мусор алып барып урутуп койбойт. Башка тескеринче аларды урматсы менен көмөт. Ошон үчүн кичине сүйлөп атканда бул жерде этиканы билиңиз. Чечендердин эч качан байланып койгон ал жерде хижаптын кийими жок. Рахмат. Сиз атыңыз чыкпаса жер ортодон болбоңуз бул жерде. Рахмат. Анда коноктордун сөзүн угайлы. Мен суроо берип кетейин ушуңузга. Дамбал кийип деле ушу узун эркек балдар сакалын бияка мындай коюп алып деле, узун эме кийип алып деле, өзүнүн эмелерин кийип алып туруп эле жолдо кир болуп деле жүрүшпөй, ага кандай жооп бересиз? Капкара болуп эмнесин десем, молдомун деп туя албай жүрөт го. Эмне үчүн балдар шорттон кыска кийип алып, чачын узун коюп силер ала асылбайсыңар да именно ошондой кийинип алган балдар асыл. Силер айтып атпайсыздар, бул деген коомдун талабына ылайык мода деп атпайсыздар? Жок, мен айтып аткан жокмун. Мен алардын жагын жактап аткан жокмун. Бирок мен айтып атам, эгерде карай турган болсоңор, силер ошо эки жакты бирдей карагыла. Именно ошондой намаз окуп, ошо Аллах жолунда жүргөн адамдарга таш урата бербөйлү. Кыргызда жакшы сөз бар да, кайсы адам туура жүргөн болсо, ошол айга нур тиет деп. Силер именно ошо жарык болуп аткан адамдарга тийишип атасыңар. Рахмат. Анда бул эки жооп берсем, коноктордо. Мен жана аз дагы бир мода чыгыптыр да. Өткөндө бир орус аял Тарас Бульбаныкындай дамбал кийип алыптыр да. Ошондой модада кетип барат да. Ошо негизи кыздар шым кийбеш керек. Бул жанагы фигуранын размерлерин көргөзбөш керек. Демек, ушундай экен анда. Assalamu alaikum дагы бир жолу. Мисалы мода деп атабыз да, баягыдан беричи. Мисалы азыр современный 2011 кийинип жүргөндөр бар, туруп койгулачы ана, көрөйүк. Моданын артынан түшүп атсаңар эгер. Турсаңар, мына эч ким жок, көрүнөрү. Анткени мода, жаңы чыккан мода ал кымбат, акчаңа жетпейт. Аны 2 жылдан кийсиңер, арзандагандан кийин. Мисалы Европа менен атаандаш берсек, мисалы Европадан келген кийимдер мисалы батыштан келген деп коелук, Мына ич кийимчен чыгып мода деп жүрсө, биз деле ич кийимчен чыгып көчөгө чыга беребизби? Мына кыргыздар ойлонушубуз керек да, бизге туура келеби ошол кийимдер? Биздин менталитетке туура келеби? Биз кийинип жүрсөк болобу? Ошону ойлонуш керек да. Анан кийин ич кийимчен чыгып жүрөрсө деле мода экен бул, жүрө бериш керек. Болобу, ошентип жүрсө болобу? Сизге жараша ошо? Силер деле балдар тиги башка жакты туурап күн жөмпөй чачыңарды кырып калсаңар деле боло береби? Кайсы чач? Жок, силерчи? Болуптур, силер өзүңөр таза экенсиңер, жаныңарда балдар карабайсыңарбы? Алар да күн жөмпөйүн туурап, эмне десе бул мода деп атпайбы? Мына мисалы мен деле чачымды жайып жүрөмбү? Хижап силер керек болсо ошо балдар, силер өзүңөр ошо чачы узун, чачын кырккан, хижап кийбеген кыздар карайсыңар керек болсо, ошону түшүнсүң. Сен өзүңө жооп бер, мен өзүмө жооп берем. Давай ошондой кылабыз. Андай эмес, баарына жооп беришиң керек. Жакшы. Чоң жигит, жанагы хиджаб кийгендер, хиджабты кийип атып ойлондубу? Өзүнүн кийинки жашоосун, өзүнүн кыргыз экенин, кийинки кандай болушун өзүн ойлонгон жок да, туурабы? Сен да ошону ойлонушуң керек да. Сен калпак кийип алып астыңа жанагындай кийип атасың. Кудай билет ичиңе эмне кийип алганыңды. Хижап кийгендер, сага жооп. Хижап кийгендер акыркы дүйнөсүнө, кийинки дүйнөсүнө ойлоп. Ошол жакта кайсы орунда элен, ошону ойлоп туруп кийип алат. Хиджаб эмес. Бул дүйнө эмес. Жакынкы 20 жыл, 10 жыл эмес, кийинки дүйнөсүнө ойлоп атат. Хиджаб кийбей деле тиги ханикей элечек менен жигиттер. Мындай, мынакта бир кызга жообун берейин. Коом дейт да, коомго жараша дейт. Коом деген ким? Коом сен менен мен. Коомду өзгөртчү сен менен мен. Ошон үчүн кыргызча кийип мен өзгөртөм. Жашар сүйлөшүн. Анда биринчи микрофон. Анда эмне бул хижап эмне кыргыздын улуттук кийимиби? Жооп берилечи ушуга. Чоң рахмат, аябай мындай билгич адам экенсиз. Чоң рахмат. Эң карап тур. Кыздардын кийимине аябай эле асылдык да, хижап мода тиекпек. Ушул жерде отуруп хижап кийбеген кыздардын кийимин карачы, кимиси кыргызча кийинди. Ошондуктан экөөнүнө тең асылбай эле лучше сый болуш керек да. Ооба, иш бар эмес жоктун эши бар деп коет. Ошон үчүн кыргызча эле кийиниш керек да, экөөнү тең биякадагы биякадагы. Жакшы, рахмат. Анда кыргызда мондай сөз бар да. Жигиттер, иш бар, эш жоктун эши бар дейт да. Жанатан бери биякта деген бир эжес кыргыз дейт да. Кыргыздар качан эле сизге окшоп чапташып шым кийип жүргөн? Жоксо мындай каблук менен туфли кийип жүргөн? Мен жана биякта турган эжеге айтып кетет элем. Az жигиттер, жооп. Атым чыкпаса жер өрттү дейт да байке. Мен жерди эле өрттүгөм, атым деле дале чыккан жок. Анан бул хиджаптардын бир сидадан чечинти болуп деле аны деле өрттүсөм. Кудай буйрса бүгүн чыгат. Рахмат. Бүгүн чыгат. Кыздарга. Жооп.
азыркы заманда эч кимди кыйнабайт. Сен хиджаб кийишиң керек, сен улуттук кийим кийишиң керек, сен Европанын стилинде кийинишиң керек деп. Сиз эмне Ар бир кыйнап адам атасыз? өзүнө кандай ыңгайлуу, ошондой кийинет. Мисалы үчүн сен эч ким кыйнабайт. Сен деген дамбал кийип ал, сен сүннөт көйнөк кийип ал деп. Сен кыйнаса да кийбейсиң аны, мындайча айтканда. Ошон үчүн ар бир адам өзү каалагандай кийинет. Ар ким өзүнүн каалагандай кылат. А мен азыр кыргыз көйнөк кийип алып сыртыман пальто кийсем, мага эч качан андай ыңгайлуу болбойт. Еще болгон да эмес андай. Андай болсо көрүп алып муну, бул эмне болуп калган? Өзүнчө эле концертке даярган артист көйнөгүн кийип алып турго деген сөздөр чыгат. Туурабы? А сен мисалы үчүн өзүң сүйлөшкөн кызың болсо, сен сүйлөшкөн кызың хиджаб кийбейт. Туурабы? Же кийеби? Менин аялым хиджаб кийет. Аялың кийет. Жаштар сүйлөсүн. Ошо аялың сен менен сүйлөшүп жүргөн убакта хиджаб кийчү беле? Кийчү. Канча жаштан баштап кийдиле? Аны сурабадым, бирок мойнунан парт келгенден баштап кийип баштадым. Ошону сурасаң болмок экен. Рахмат, жаштар сүйлөсүн. Анда Кошумчалап кетейин. кыскара жигиттер. Башкалар да сүйлөсүн. Мен ушул кызга кошумчалап кетет элем. Мына Арабияда уктуңар беле, ушул кызды ушул бала зордуктап кетиптир деп, Иранда, Иракта уктуңар беле. Мындайда кунажың көзүн сүзбөсө, бука жибин үзөр деген ушу кыздарыбызга тиешелүү. Эмнеге Кыргызстанда азыр кылмыштуулук көбөйүп атат? Эмнеге кыздарды зордуктап аңгайсыз бурчка балдарыбыз Эмнеге көбөйүп атат? Сүйрөп кетип атат. Анткени болгон фигурасын, болгон санын, болгон өзүнүнчү чыны азыр карагандан уяласың. Ошонун баарын көрсөтүп жүргөндө өзүң уяласың. Ошондон уялбагандан өзүң уял деген сөз бар го. Кыргыздарда жок дейсиң. Кыргыздарда мына Кыздарбы же балдар? Кыздары мына өспүрүм балагатка жеткенге чейин чачтарын 5 көкүл болуп жүрүшкөн. Чынбы? Андан кийин өрүшкөндөн кийин уже балагатка жеткенден баштарын жоолук менен байлап, уже узун эме кийип башташкан. Биз элече кийип алып жүрө албайбыз да, ошон үчүн биз жоолук салынабыз. Ошон үчүн биз юбка кийебиз. Рахмат, карындашым, мына сиз ушундай жүрүүчү, мындай ыңгайлуу элеби? Окууга, ишке жакшы элеби? Албетте. Жакшы. Бизди эч ким кыйнабайт. Бул өзүбүз демократияда. Рахмат. Жок. Кошумчалап кете турмусун, тиги карындашым айтып кетпеди, жанагы силерди кыйнап атат, жолсо кыйнап атасыңар. Тескерисинче, дагы бир нерсени айтып кетет болсок, жигиттер, табияттан аркадан бир эле. Болду. Табияттан нерсе, бир кызыктуу нерсе, Кыскара. Аллах Таала ар бир эркекке анын табиятына салып койгондо кыздарды карашкачы. Ошол кыздарды ар бирине карай бербесин деп, ар бир кызга дейин хиджаб кийишти парз кылган. Ошон үчүн силер да хиджаб кийсеңер, эркектердин баарын кыйнабайсыңар да, импотент кылбайсыңар. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн биз талкуу кылган тема мода жана хиджаб болду. Бул негизи буну терең эме кылып көрсөк, мисалы Аллах Таалам жаратып атканда баардыгын өзүнүн инструкциясы менен түзөт да. Бул сумканда мисалы өзүнүн инструкциясы бар. Буну биз билбейбиз, эмне кошулган эмес. Ошон үчүн адамды жараткан Аллах өзүнүн инструктору билип да кандай жүрүп, кандай жашап, кандай организм муктаждыктарын кандырыш керек. Мен негизи айта турган нерсем, динди үйрөнүңүздөр, ошого карап туруп, Аллах Таалам кандай парз кылса ошону аткарайлы да. Динди үйрөнсөң бул проблемага барып чечилет. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу кыздар, жигиттер, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Андыктан кыска нуска оюңарды топтоп, жыйынтыктап ушул бүгүнкү тема мода жана хиджаб жөнүндө биз бир эле суроо менен кайрылдык. Өтө бизди сүйлөй турган кыздарыбыз, балдарыбыз көп. Андыктан ушул сүйлөгөн жигиттерге да, кыздарга да берели. 30 секундтан оюңарды топтоп, биз канткенде оңолобуз моданын пайдасы, зыяны. Хиджабтын пайдасы, зыяны кимдерге? Анда биринчи микрофон. Салам алейкум. Менин атым Рахим. Айтып атпайсыңарбы? Хиджаб, анан кыргызча кийингиле, анан мода менен кийингиле. Кыргызча кийинесиңби, хиджаб кийинесиңби, мага чын жүрөктөн баары бир. Кудай баарын ар кандай жараткан. Бирок баары бул ыйман жолунда жүргөндөр саналуу. Жылана жүргөндөр полуголый, мындай айтканда. Алар толуп жатат. Ошон үчүн ыйман жолунда жүргөн кыздарга давайте эме кылбай эле коелу, тийишпей эле коелу. Эми айта кетчү нерсе, негизи биз бир 100 кыздын арасынан бир 10 кызга жол салса, биз ошону көрүп талкууга салбайлы да. Аякта 90 кыз уже жыланаш жүрөт да, мындайча айткандачы. Рахмат. Анда буюрса жыйынтыктап бүттүк. Коноктор, анда кеп кезеги сиздерде. Хиджаб жалаңына кыздарга эмес, жалаңына эркектерге керек окшойт. Сүйлөгөндөр, талашкандар бүт эркектер болуп жатып алдыңар, анан кыздар качса жакшы болмок, көбүнчө кыздарыңар. Анан баарыңарга мен кааларым ынтымак. Мен сөзүм аягында мода деген сөз бул
эң негизгиси сырттан адам караганда тиги жиндүү болуп калыптыр деген деңгээлге жетпеш керек да. Сүннөт кийим кандай, исламдын кийими кандай деп айта турган болсок, буга жооп болот. Сырттан караган адамга өөн учурабаган кийим бул сүннөт болуп эсептелет. Хижаб дегенде, сүннөт дегенде биз албетте бул улутка бөлбөшүбүз керек. Хижаб, сүннөт бардык мусулмандарга тиешелүү нерсе. Бул жерде улуттун эч кандай бир тиешеси жок нерсе. Бирок улуттук орнаменттерди, улуттук жанагы оймо чийимдерди киргизгенге сөзсүз өтө жакшы болмок да. Рахмат. Кийимдин максаты биринчиси уяттуу жерлерди жабыш. Ошо уят жер көрүнбөсүн. Анан экинчиси могу сууктан, ысыктан сакташ дейт да. Анан ошону биз билели, анан биз келип аны андай мактаныш үчүн же бирөөлөргө көрүнүш үчүн, реклама кылыш үчүн, өзүнүн дене үчүн эмес бул кийим. Бул батыш, мисалы батыштын жашоо образы башка, маданияты башка, урматтуулар. Булар үй бүлө күтөйүн, бала чакалуу болоюн деген ой жок буларда. Булар ошо бир убактылуу жыргайын деген нерсе менен өтө. Ошон үчүн алардын эмесин турбаш керек. Карга теңелип, казын буту сынды дейт. Аларга теңелип ошо кийин орукчал болуп калбайлы. Эркектер болобу, кыздар болобу, кыска кийсеңер суук тиет, анан орукчал болосуңар. Кийин. Анан ошон үчүн биз ойлонойлу, кимди туура атабыз. Анан биз жанагындай өзүбүздүн намыста болуш керек. Мисалы, мына Туркменияда бүт баары түркменский кийим менен жүрү да. Парламентинде деле башкасында көрсө болот экен, бүт баары узун кийим кийип, узун чач менен жүрү да. Туркменский бүт нация. Мисалы, Өзбекстанга барсаң, ала топу толтурат, бүт баары улууларда, башкаларда. Бизде улууларда кийбей калды. Ошо кыргыздын кийимин эч ким кийбей калды. Артисттер эле кийип калды. Анан ошон үчүн биз кичине улут үчүн болсо да, улутубуздун биздин чынында биздин улуттук кийим аябай кооз. Мен мына калпак менен чет өлкөлөрдө жүргөндө канча жерде барсам, бүт баары келип туруп, сен каяктансың, аябай кооз экен деп айтышат да. Ошо калпагым менен, эгерде мен ошо чапандарын кийип алганда, андан бетер таң калмак, ой, каяктан келдим деп. Ошон үчүн улутубуздун кийимин сактайлы, ден соолугубузду сактайлы, абийирибизди сактайлы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, биз аз убакыттын ичинде бул темага чекит кое албайбыз. Албетте чечимди сиздер гана чыгарасыздар деген ойдобуз. Жаштар сүйлөдү, жүрөгүндө эмне болсо ошонун баардыгын айтышты. Бирок биздин данышманыбыз айткан, эгерде кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлмөйүнчө коом өзгөрбөйт. Балким кыргызда айтмакчы сулуулуктан жылуулук дейт. Ал жакты да эске алып коелу. Кийинки ишемден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.